23 bölüm. Бул жогору коюлган адамдын, Жакыптын Кудайынын майланганынын, Ысрайылдын мукам үндүү ырчысы, Жышайдын уулу Дөөттүн акыркы сөздөрү. Теңирдин руху мен аркылуу сүйлөйт. Анын сөзү менин оозумда. Ысрайылдын Кудайы айтты. Ысрайылдын аскасы мен жөнүндө мындай деди. Эл үстүнөн бийлик кылуучу адам адилет болсо, Кудайдын коркунучу менен бийлик жүргүзсө, анда ал ачык асманга күн чыгып келе жаткандагы таңкы жарыктай, жамгырдан кийин чыккан жаркыроодой, ал жаркыроодон жерден чөп чыгат. Менин тукумум Кудай алдында ушундай эмеспи? Анткени ал мени менен түбөлүк, бекем жана бузулбас келишим түздү. Менин бүт куткарылуум, бүт каалоом андан келип жаткан жокпу? Кудайсыздар ыргытылган, кол менен кармаганга болбой турган тикенектей болушат. Бирок ким аны колу менен кармагысы келсе, ал темир менен же найзанын сабы менен куралданат. Аны турган жеринде өрттөшөт. Дөөттүн эр жүрөк аскерлеринин аттары Эснелик Жошеп Башебет, үчөөнүн башкысы. Ал найзасын 800 кишиге көтөрүп, аларды бир жолку салгылашта талкалады. Андан кийинкиси Дөөт менен жүргөн 3 эр жүрөк аскердин бири Акояктын небереси Додонун уулу Элязар эле. Алар согушуу үчүн чогулган пелиштиликтерди намысына тийип чакырышканда, ал да Дөөттүн жанында эле. Ысрайылдыктар периштиликтерге каршы чыгышты. Ошондо ал туруп, пелиштиликтерди колу чарчап, кылычка жабышып калгыча кырды. Ошол күнү Теңир улуу жеңиш тартуулады. Эл болсо талап тоноо үчүн анын артында жүрдү. Андан кийинкиси Арардык Агея уулу Шама. Пелиштиликтер Тиреяга, жасмык себилген талаага чогулганда, Ысрайыл эли пелиштиликтерден качты. Ошондо ал талаанын ортосуна туруп, аны сактап калды. Пелиштиликтерди кырды. Ошол күнү Теңир Ысрайылга улуу жеңиш тартуулады. 30 жол башчынын ичинен 3-өө барды да, уруп жыюу малында Дөөткө, Адулам үңкүрүнө киришти. Ошол учурда Репа өрөөнүндө пелиштиликтердин кошууну турган. Ошол учурда Дөөт бекемделген жерде эле. Пелиштиликтердин кошууну болсо Бейтлехемде болчу. Дөөт суу ичкиси келип, дарбазанын жанындагы Бейтлехем кудугунан ким мага суу алып келип, суу сунумду кандырат деди. Ошондо бул 3 эр жүрөк пелиштиликтердин кошуунун жарып өтүп, дарбазанын жанындагы Бейтлехем кудугунан суу сузуп, Дөөткө алып келип беришти. Бирок Дөөттүн ичкиси келген жок. Ал сууну Теңирдин даңкы үчүн төгүп салды да мындай деди. Теңир, мени ушул сууну ичкенден сакта. Бул өз өмүрүн тобокелге салып барып келген адамдардын каны эмеспи? Ошентип, сууну ичүүнү каалаган жок. 3 эр жүрөк ушундай кылган. Ушул үчөөнүн ичинен Серуянын уулу Жуяптын бир тууганы Абышай башчы эле. Ал өз найзасы менен 300 кишини өлтүргөн. Тигил үчөөнүн арасында анын кадыры бар эле. Ал үчөөнүн эң атактуусу жана башчысы болчу. Бирок тиги үчөөнү тең келчү эмес. Улуу иштерди кылган Капсеэлдик эр жүрөк адам Жоят уулу Беная. Беная Мааптык Ариэлдин 2 уулун өлтүргөн. Ал карлуу кышта орго түшүп, арстанды өлтүргөн. Ал мисирлик бир алп кишини өлтүргөн. Колунда найзасы бар мисирликке союл менен чыгып, колунан найзасын тартып алып, аны өз найзасы менен өлтүргөн. Жоят уулу Беная ушундай эрдик кылып 3 баатырдын ичинен атактуу болду. Ал 30 баатырдын ичинен эң атактуу болчу. Бирок тиги үчөөнө тең келе алчу эмес. Дөөт аны өз сакчыларына башчы кылып дайындаган. 30дун ичинде Жояптын бир тууганы Асаел, Бейтлехемдик Додонун уулу Элханан, Хароттук Шама, Хароттук Элика, Палтилик Хейлес, Текоялык Икеш уулу Ира, Анатоттук Абиезер, Хушалык Мебунай, Акояттык Салмон, Нетопалык Марай, Нетопалык Баана уулу Хейлеп, Бенжемин уулдарынын гибасынан Рибайдын уулу Итай, Пиратондук Беная, Нахелей Гааштык Идай, Арабалык Абы Албан, Баркумдук Азмабет, Шаалбондук Элиякпа,
Жашен уулдарынан Жонатан, Арардык Шама, Арараттык Шарар уулу Ахиям, Маахалыктын небереси Ахазбайдын уулу Элипелет, Гилолук Акитопел уулу Элиям, Кармелдик Хесрай, Арбилик Баарай, Собалык Натан уулу Игал, Гаттык Бани, Амондук Селек, Серуянын уулу Жаяптын курал көтөрүүчүсү Бейроттук Нахрай, Итрилик Ира, Итрилик Гареп, Хеттик Ури бар эле, бардыгы 37.